Илимка, токто. Муну биринчи китеп салып келебиз, жүр. Тыштан эле салып келебиз, Илим. Илим. Мына жерден токто. Менин атым Бекзада Муратбекова. Бүгүн Америкада бир китепкананы көрсөтөйүн дедим. Бул жерде балдар үчүн абдан ыңгайлаштырылган оюнчуктар менен, кичинекей китептер менен. Азыр ошо китебин өткөрүп, жаңы китеп алалы деп, анан кичине ойноткону келдим. Азыр силерге көрсөтөм. Жүр кирели, экөөбүз. Кам, жүр, жүр. Мынакей балдар ойночу жайы. Оюнчуктары дайыма алмаштырып турушат. Билбейм канчада бир алмаштырып турат. Бир 2 жумадай болду келгенибизге. Биякта мына бул жерин көрсөтөйүн. Бул жерди көрсөтөйүн. Азыр чачып кетишкен турбайбы? Аябай көп оюнчуктарды алмаштырып турат, эң жакшы жери. Бул жерде китептер аябай кызыктуу. Азыр мен үйгө ала кетейин, 1-2-3 китеп. Кээде балдар өздөрү эле алып, тандап алып кетишет. Китеп тандап кетейин. Эмне китеп окуйсуң, Илим? Колористи бүткөнбүз, же да алып көрөлүбү? Ат жөнүндө бар экен, мондай аласыңбы? Мондай аласыңбы, Илюш? Мындай бир китеп алалы. Little Hood дейт. Сүрөттөрү жакшысынан азыр. Who is sleeping дейт. Ушундай мындай ачкан китептер жакшы көрөт. Ушундай алып алайын. Могу интересно, аябай кызыктуу китеп экен. Feminist Baby дейт. Кичинекей кезинен эле уже ошол боюнча түшүнүк берген китеп бар экен. Биякта даже кодинг бар экен. C++ for kids дейт. Ушул китептен үйрөнүш керек го? Шуну алып көрөлү. Little Fish and Mommy. Азырынча 4 китеп алалы, мындай коюп коелу. Бул жерде эртең менен неме болот? Reading time деп коет, story time деп коет. 9-10дордо ата-энелер келип, анан бирөө китепканадан китеп окуп берет да. Жакшы, ал эми бул жерде даратканада унитаздары бүт баары кичинекей балдарга ылайыкташтырылган. Балдар өздөрү эле салфеткага, колун кургаткан нерсеге жете алат. Өздөрү эле кирип, колун жууп чыгышат. Мунун үстү чоңдор үчүн, ар жагы тинейджерлер үчүн. Бул эми жалаң кичинекей балдар үчүн. Ошол, ушундай жактыбы? Эгер азыр бир сыйрамда көрсөтүп коелу.
Мен көбүнчө могу столго отуруп сабактарын жасап, балам бул жерде ойноп турганда ошондой лайфхак деп коем энелерге. Балаң ойноп атканда жумуштарын бүтүрүп алам. Ары жагында неме бар, столовой окшош. Эгер тамак ала келсең, балдарыңды киргизип, тамак берип же курсагын тойгузуп, бери ойногонго неме да. Аз көрсөк деле болот. Эч ким жок болуш керек. Meeting room. Мына ушул мурун ушул жер болчу, азыр кичине өзгөртүп коюптур. Ушул жерден тамактарды ысытып, контейнерге сала келген тамак болсо ушул жерден берчүбүз. Стульчикте неме кылышат, дроинг кылышат. Аябай жакшы, бул арт терапияда балдар үчүн. Тартканда мындай ким психологияны окуса болот, арт терапия балдар үчүн жакшы. Атайын бул стол жалаң ошо сүрөт тартыш үчүн. Тиги жерде пазлдар бар. Ар кандай уровеньде, аябай жөнөкөйдөн аябай сложныйына чейин. Биякта мынакей бул жерде башка оюнчуктар. Жактыбы Илим? Машина? Бул жерде аябай китеп алыш оңой. Өзүң эле алып, өзүң эле тиги жерден таштап коесуң, же тышта атайын бокс бар, ошого ыргытып коюп кетип калсаң болот да. Азыр бул жерден кичинекей балдарды ала алат, муну атайын коюп койгон да. Бою жетпесе бүттү. Бул жерде ушул китепканалардын жаккан себеби мага бул китепкана мындай ассоциацияда эмес да, мындай аябай скучный же бир китептер бар, анан тынч эмес. Ушул жери, секшени балдар ойноп жүрүшөт, бул жерде китеп, ал жагында ойношот, аябай мындай атмосфераны түзөт, баягы китеп менен баланы мындай жакындатканчы. Бир четине ойноп атышат, үйгө бияка келатканда менин балам өзүнүн үйүнө келаткандай болот да. Китепканаларды салышса же ушундай кылып ушул идеяны да неме кылышса, колдонсо, бул жерге кичинекей балдар да кичинекейинен келип баштагандай болот. Мына азыр ойноп атканда азыр ата-энелер эс алып отурушат өздөрүнүн иштерин кылып. Менин каналыма жазылыңыздар, кайсы темада көргүңүздөр келет, кайсы грамматика боюнча суроолоруңуздар бар, мага бериңиздер. Мени Бекзада Муратбекова деп YouTube'дан таба аласыңар. Bye.